Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу курс валют көрөрмандары, каналыбыздын ардактуу катталуучулары, саламатсыздарбы? 21 май 2026 жыл Бишкек шаары алдыда курс валютарды көргөзүп беребиз. Бишкек шаары Моссоветтен сиздер каналды колдоп, баягыдай эле тырс лайктардан басып, башка бир туугандарга бөлүшүп койгонду унутпаңыздар. Мына ушул жерден баштайбыз. Доллар 87 сом 50 тыйын, евро 101 сом 80 тыйын, рубль 1-2 115. Мына туугандар, 21 май күнү 1.21 жарым экен туугандар. Караңыздар, тенге 0.85, түрк лирасы 1.90, Кытай акчасы 12 сом 75 тыйын. Анда биз менен болуңуздар, банктарды да көрсөтүп беребиз. Байтүшүн банкта доллар 87 сом 30 тыйын, евро 101 сом, рубль 1.21, сатуу 1.23 жарым. Эки обменканы бир көрүңүздөр, бирдей рубль боюнча. Бул жагынан баштасак доллар 87 сом 50 тыйын, евро 101 сом 30 тыйын, рубль 1.2 115. 1000 рубльыңыз 1215. Манистрим доллар 87 сом 50 тыйын, евро 101 сом 50 тыйын, рубль 1.2 115 экен, тенге 0.84, лира 2 сом. Фунт 117 сом. Мынакей, бул жагынан көрүп алыңыздар, эгер чагылышып аткан болсо. Финка банк доллар 87 сом 40 тыйын, евро 101 сом 30 тыйын, рубль 1.21, сатуу 1.25. Өтө өйдө сатат экен рубльды. Тенге 0.7 тыйын. Көпчүлүк бир туугандар жазып калат, туугандар мынакей рубль 1.2 115 болуп турбайбы? Катарынан бардыгы окшош. Могу 1.216 кылып койду, мынакей кичине көтөрүп койду. Рубль керек экен да бул жаккачы. Бул жактарда бар да. Анан сен барып тартсаң эле ушу өйдөрөк боло берет деп жазышат бир туугандарчы. Саат 11ден 12ге чейин бир аз көтөрүлөт. Эртең менен 9да ачылат негизи. 9да ачылганда 10-11ге чейин ылдыйраак болуп турат, дагы 11ден 12ге чейин көтөрүлөт. Анан кийин түштөн кийин билинет. Түштөн кийин же көтөрүлүп кетет, же түшүп кетет. Ошон үчүн эми өзүңүздөр байкап көрөсүздөр, кайсыл жерден алмаштырыштычы. Негизи ушундай да, 11-12ге чейин өзгөрүп болуп турат. Анан түштөн кийин же өйдө кетет, же ылдый кетет, ушундай. Тууганда көпчүлүк алдын ала кечирим сурайбыз. Эко Исламик банкта доллар 87 сом 40 тыйын, евро 101 сом, рубль 1.21, сатуу 1.24 жарым тыйын, тенге 0.18 тыйын. Эко Исламик банк. Банктарда бирдей экен, достор. Колдон келишинче көргөзүп бердик. Каналды колдоп, бирден лайк басып, башка бир туугандарга бөлүшүп койгонду унутпаңыздар. Ушу менен видеону жыйынтыктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Өзгөрүүлөр болсо сөзсүз түрдө көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Московский Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинен көрдүңүздөр. Сиздер кайсыл жактан көрүп жатасыздар? Жаза кетсеңиздер болот.